Жалғыз бейит повесть. Авторы Сайра Бөбө Касымова. 4 бөлүм. Экөө бири-бирине аяр мамиле кылып, ал Тургай Бактыгүлдүн жашоосуда толугу менен Азатка милдеттөңдөнүп, сыр айтышып, уктабай атырган таңдар бактыга айланып, экөө бири-бирине адаттан сырт берилип бара жатышты. Баарыдан да Бактыгүл уктап калса, үстүн жылуулап жаап, өзү башка бөлмөгө кирип кеткени кызга өзгөчө жагат. Ошондой бир күндөрдө Азат Бактыгүлдүн алдында чөгөлөй калып, жаш балача көзүнүн жашын кылгыртып: "Менин бактым сенде экенин биринчи көргөндө эле билгемин. Бакыбайым, жашыбыздагы айырма 20 жаш деп мен шорлотпо. Кадырыңа жетермин, өлүп калбасам. Мен сени ушунча жыл күтүп издегенимди эми билдим. Жоктой көрбө. Анда менин өмүрүмө түңкүрген ушул." Өмүрүндө бир даялга салбырап сабылбаган Азат чыканактай кыздын алдында сүйүүсүн тана албай сабылып салбырап турду. Канчадан бери өз атасындай камкор мамиле кылып, ашына айланган Азатты Бактыгүл деле асыртан жактыра турган. Анан Азаттай карасыны калмактык жигитти кандай аял сүйбөй кое алат? Периште болсо да берилип, махабатын арнаары турган иш. Бири-бирине арзыган Азат менен Бактыгүл ошол түнү бир бүтүнгө айланып эрди катын болду. Булардын махабатына өкүнгөнсүп көктөгү айгына булуттардын кербендерине кылаңгыр тарткан нур жүзүн жаап, дүйнөң түшкөн мөрттөй шөрттөй жашоого абай салып баратты. Канча жылдан бери Азат өз бактышы үчүн төгүлүп чачылып, той берип элден бата элек. Ресторанга заказ берилип, тойго келчүлөрдүн тизмеси такталды. Бактыгүлдүн жалгыз эжекеси Жибекке да экөөнүн сүрөтү тартылган чакыруу кагаzy келди. Адегенде кызына бакты таалай тилеген Жибек өз көзүнө өзү ишенбей турду. Ой шордуу башым, Кудай мага эмне деген тиришимдикту көрсөтүп жатат. Бул Бактыгүлдүн өз атасы Азат турбайбы? Акмак экен го. Кудай тааланын бул эмне деген шылдыңы? Деп Жибектин жан дүйнөсү мүңкүрөп турду. Тез келип кет. Жибек эжең өлүм алдында жатат деген телеграмманы райондун борборунан кызы Бактыгүлгө жөнөттү да кызынын келишин күтүп жатты. Эмне болуп кеткенине пушайман болгон Жибек менен Азат таң ата жолго чыгышкан. Шартка жараша тойду балким кийинке калтырабыз деп сүйлөшкөн эрди катын өз ойлору менен алек. Чак түшкөндө Бактыгүл күйөөсү Азатты ээрчитип, Жибектин үйүнө жакшылыктан үмүт кылып кирип барышты. Жибек кадимкисиндей эле экен, ыйлай берип эки көзү эки тоодой, дагы эле сырын ичине катып мисирейет. Бактыгүлдү көргөн Жибек буркурап ыйлап жиберди. Шордуум, кантейин шордуум, шордууларым. Сен баягы өз баласынан жабы бою качкан Азатсың да, туурабы? Бул сенин канжаныңда жаралган шору калың кызың, түшүнүп жатасыңбы? Бул сенин кызың Бактыгүл. Сен жаратып коюп балам дебей талаага таштап баса берген сенин кызың. Сенин канжаныңдан жаралган кызың, сенин акмактыгыңдан өз кызың катының болду. Кара жер сени кантип көтөрүп турат десең? Өзүнө ал келбей боздогон Жибектин сөздөрүнүн бири кулагына кирсе, бири кирбей Азаттын көңүлү караңгылап баратты. Эмне дейт? Менин атамбы? Бактысына ченеми чексиз болгон Бактыгүлдүн кулагы чуулдап, Азаттын кебетеси 7 жел кара жел могузга айлангансыды. Абийир алдында ушул азыркы саатта Азат өз жазасын өзү чыгарып, мендей жүзү карага өлүм аздык кылат деп ойлонгонго араң үлгүрдү. Болуп өткөн окуяга не дээрин билбей, Бактыгүлдөн жүзүн ала качып, жиндин эмече үйдөн атып чыкты да чоң жолдун таманына чыга калып, күү менен кетип бара жаткан машинанын алдына боюн таштаганга үлгүрдү. Болуп кеткен окуяга акылы айран болгон эл канжалаган Азатты тегеректеп ызы-чуу түшүп калышты. Бул учурда суркуну качкан Бактыгүлгө эч ким назар салган жок. Азаттын кызыл заян болгон денесинин жаны оңой менен чыга албай коркурап шоркурайт. Анын кыйналган кебетесин эшиткен Бактыгүл жана эле эртең менен жадырап жайнап, сүйүп турган эринин тагдырын табалап, эжеси кебетеленген шордуу эне сүрөйүн баарын жек көрө өксөп алды да жанына бир лажиздей мал сарайга бут малды. Көзүнө уй байланган жип урунду.
Ушул ыплас жашоодон эртелеп кол үзүп кеткиси келди. Мойнуна сыйыртмак салып Бактыгүлдүн жаш денеси сенейип катып турду. Аптап мээден өтөт. Бир күндө эки бирдей өлүктү, эки дүйнөдө тең жүзү кара болгондорду маркумдардын шаарына киргизбей, көпчүлүк өткөн Тебелендидеги жерге коюп, жалгыз бейиттин таржымалы башкаларга сабак болсун дегентейде жакшылыкты тилек кылган азганактай аялдын эли кыжаалат ойлордон арыла албай кадамдарын жай шилтеп баратышты. Чыгарманын соңу.